Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич Жапаров, сиздин Кыргызстанды оңдойм деген далалатыңызды, ниетиңизди, иш-аракетиңиздин баарын кулалыңыздагы кээ бир кызматкерлер таптакыр жокко чыгарып коюп атышат. Мисалы кечээ мени Бишкек УДСынын экстремизмге каршы күрөш бөлүмүнүн начальниги Рысбеков Азамат чакырып алып, ал менден мыйзамсыз түрдө талап кылды. Бул Рысбеков Азамат начальник мени өз кабинетине чакырып алып, Уголовный кодекстин 3 статьясын бузду, 3 преступления кылды. Биринчиси превышение должностных полномочий. Экинчиси воспрепятствование легальной моей деятельности. Мен анткени тыйганга аракет кылды, иш берүүмдү токтотууга мыйзамсыз түрдө. Анткени мен деген Минюсттан уруксат алгам, печатым бар. Ай сайын соцводко, налогого төлөйм илтеген суммаларды. Үчүнчүсү воспрепятствование моей журналистской деятельности. 3 мыйзамды бузду. Янан еще коркутту, үркүттү, кысымга алуу түрүндө одоно обузалап буйрук берди. Эгерде ошол аферист мошенниктерди кармаган токтотпосоң дейт, болбосо мен сага пропаганда войны деген статьяны илем дейт. Эмне себептен деп сурасам, көрсө ал 1 мартта жана 3 мартта мен видеом чыккан, жанагы Америка жана Иран согушу боюнча 2 видеом чыккан 1 март, 3 мартта. Ошол жерде мен айткамын. 20 жыл мурда эле Американын авиабазасын Кыргызстандан кетирген идеяны мен көтөргөм, 150 000 кол топтогом деп далилдер менен айтып, ошол жерде кенебей жаткан бакиевтерди түрткүлөп, ошо менен база чыккан. Аны Атамбаевди кысымга алып ал чыгарган базаны. 150 000 кол топтоп элди массалык көтөргөн мен болгом деп сүйлөгөм. Анан ал жерде мен Кыргызстанга тынчтык алып келиптирмин да. Туш тарапта аткылап аткан Иран мына азыр Перс булугундагы Араб өлкөлөрүн тамтаракай чыгарып салды. Американын базасы жайгашты деген шылтоо менен. Биз сөзсүз атмак, жөн эле атмак, келмек ракеталары. Ошолор келбей калганына себепчи мен болуп турмун башында. Тынчтыкты мен сактап калдым дедим. Мана кайерден бул пропаганда войнаны көрүп атат? Жөн жерде мен күйүзүп атпайбы? Садыр Нуркожоевич. Бул чала сабат зөөкүр эчтекен түшүнбөгөн милиционерлер. Анан андай болсо анда пропаганда война деп анда мына мисалы моя илип койдум мына сөттөр мына могу. Жегишбек Байгутиев айтып атат, Фейсбукта дайым айтат, бул Толобой банктын негиздөөчүсү, башчылардын бири. Бerde Турсунбай Бакир айтып атат мына. Андан тышкары Кыргызстанда эле мен айтып атам. Кыргызстанда айткан политологдор айтып атат. Искендер Шаршеев деген айтып атат. Элискаждын подкастына чыкты. Ошо согуш жөнүндө айтып. Андан тышкары Илим Карпеков деген сүйлөп атат. Көбүлөр журналисттер айтып жасап атышат. Ана алардыкы эмне пропаганда война болбой ана меники болуп калабы? Алар деле ошо айтып атат, эме деп, алар да пропаганда кылган жок, алар эме деп атышат. Сухая констатация фактов. Мен деле ошону эле айттым. Ошолор айтканын бир түрү кылып айттым. Анан кандайча меники пропаганда война болуп калат. Ушундай эле зөөкүрлүк болобу? Андыктан мен бүгүн ошол Кыргызстанда мыйзамдуулукту текшерейин, мыйзамдуулук иштеп атабы деген ой менен силердин президенттик администрациянын укук коргоо жана мыйзамдуулук бөлүмүнө арыз жаздым. Рысбеков Азамат үстүнөн кабыл алып печат менен басып алып беришти, алып калышты арызымды. Жогорку кеңешке, парламентке жаздым. Укук коргоо мыйзамдуулук бөлүмүнө экинчиси. Үчүнчүсү Ген прокуратурага арыз жаздым Рысбеков Азамат үстүнөн. Гор прокуратурага арыз жаздым Рысбеков Азамат үстүнөн төртүнчүсү. ГКМБга жаздым бешинчиси. Бүт арыздарымды печат менен кабыл алып калышты. Муну мен кийинки чыккан видеомдон көрөсүңөр, сөзсүз көрөсүңөр. Мен көрсөтөм ошо барганымда кантип ошо мен айткан имараттарга кантип киргенимди, гос органдарга кантип баштап чыкканын көрөсүңөр. Анан эми ошол жерден мыйзамдуулук иштегенин көрсөткүлө. Садыр Нуркожоевич, сиз жана эмне бир чала сабат же мыйзамды жакшы түшүнбөгөн же ушундай окшогон милиционерлер чыгып алып эмне силердин атыңарга көбө жак уят кыла береби? Антан сиздин адилеттүүлүгүңүзгө Садыр Нуркожоевич, акыл мандуулугуңузга анан ишенүү менен мен кайрылып атам.